25-июнь. Ач көздүктүн өлүмгө дуушар кылган тузагы. Ал эми баюуну каалагандар азгырылып, торго түшүшөт. Кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган көптөгөн акылсыз, зыяндуу кумарларга батышат. 1 Тиметей 6-бөлүм 9-аят. Ач көздүк адамдын жанын кыйратып, түбөлүккө тозокко кетириши мүмкүн. Кеп адамды жөн эле акча каражат жагынан убактылуу сызга отургузган кыйроо жөнүндө эмес, түбөлүктүү тозокко кетирген кыйроо жөнүндө болуп жатканына менин бекем ишенимимдин себеби Павлдын 1 Тиметей 6-бөлүм 12-аятта айткан сөздөрүндө. Ал ач көздүккө каршы ишеним менен күрөшүү керектигин айтат. Андан соң ал: түбөлүк өмүрдү бек тут, анткени сен ошого чакырылгансың жана көп күбөлөрдүн алдында жакшы ырастоону ачык күбөлөндүргөнсүң дейт. Ач көздүктөн мынчалык алыс болушубуз жана келечектеги ырайымга болгон ишенимибиз аркылуу колубузда болгон нерсеге ыраазы болгонду үйрөнүшүбүз керектигинин себеби түбөлүк өмүргө ээ болушубуз же ээ болбой калышыбыз ушундан көз каранды болгондугунда. Демек Павл 1 Тиметей 6-бөлүм 9-аятта байлыкка кызыгуу адамды кыйроого учуратарын айтканда, кеп жөн эле ач көздүктүн никебизди же кылып жаткан соодабызды бүлгөнгө учуратары жөнүндө болуп жаткан жок. Бирок албетте ушундай да болот. Кеп ач көздүктүн айынан түбөлүккө кыйроо жөнүндө болуп жатат. 1 Тиметей 6-бөлүм 10-аятта айтылгандай, акчага кызыгып кээ бирөөлөр ишенимден четтеп, өздөрүн көптөгөн азап кайгыга салышат. Кудай өз ырайымы менен ийи китепте ач көздүктүн аягы эч качан жакшылык менен бүтпөөрүн эринбестен кайра эскертет. Ач көздүк акыры адамды жарга алып барып такайт. Ал адамдын жанына каршы амал-көйлүк менен коюлган жана өлүмгө дуушар кылган тузак. Ошондуктан менин сага айта турган сөзүм бул 1 Тиметей 6-бөлүм 11-аят. Ушунун баардыгынан кач. Сыналгыдагы жарнаманы көргөнүңдө болобу? Жаңы жылда арзандатылган буюм сунуш кылынганда болобу? Интернет баракчада кайдан жайдан жарнат чыга калганда болобу? Же кошунан кымбат баалуу бир нерсе сатып алганда болобу? Ач көздүк азгырыгын сезгениңде, зоопарктан ачка калып качып чыгып кеткен жана айкырып жем издеген арстандан качкандай кач. Түбөлүк өмүрдү бек тут.